Салам достор, кутман таң, кутман күн, кутман кеч. Бүгүн достор нон фарм боюнча торговля кылмакпыз. Нон фармга сигналдарды бергем. Ушу евро доллар валютный парасына GBP USD, AUD USD, USD GPI ушул 4 валютный парада сигнал бергем. Нон фармга ал жаңылыктар чыкты. Бирок катачылыктар кетип калды достор. Менден катачылыктар кеткен экен. Мурдагы нон фармда торговля алганмын, бирок азыркы жаңылыштык бизде ушул жердеги процентный выплатадан кеткен экен. Так, в общем, не суть. Ошол видеону азыр ушул жерден баштап уланат. Ошол видеодон көрсөңүздөр, анан өзүңүздөр түшүнөсүздөр. Мен ачкан сделкалар ачылып ачылбай, сделкалар жок болуп кетип, ушундай болду достор. Бизде сделкалардын ачыларына 3 минутадан калып жатат, караңыздар. Бул нон фарм 6:30 чыгып атат, саат 6:30. Эми нон фарм тууралуу түшүнүгү жоктор болгон болсо, маалыматы жоктор дейин түшүнүк эмес. Маалыматы жоктор болгон болсо, нон фарм деген бул АКШдагы, СШдагы, Америкадагы айыл чарбадан сырткары дагы жумуш орундары. Мисалы үчүн кандай деп түшүндүрсөм, жумуш орундары көбөйүп азайып турат ай сайын. Булар ошолорго жараша өстөрүн инвестициялар бар десек дагы болот. То есть кандай болот? Мисалы үчүн иш орундары эгер көбөйүп кете турган болсо, анда соответственно доллар дагы өсөт. Эгер наоборот боло турган болсо, наоборот. Ну, то есть мен кичине жаңылып калышым мүмкүн, жаңылышып калышым мүмкүн, бирок примерно ушундай болот достор. Бизге бирок ал маанилүү эмес, бизге нон фармдын жаңылыктары именно кайсыл жакка таасир берет, түшүп кетеби же көтөрүлүп кетеби, жана башка. Так, ушул 3 валютный параны мен ачып алайын достор, 4 окошко кылып туруп. Так, 4 график кылып туруп ачып алайлы дагы достор. Так, евро USD, 1 валютный пара болсо GBP USD болуш керек эле, жаңылышпасам, GBP USD экен. GBP USD бирөөсү, экинчиси болсо бизде, үчүнчүсү болсо, так, AUD USD экен. AUD USD. Так, үчүнчүсү болсо бизде USD GPY болуш керек, да. USD GPY. Так, USD GPY да ачабыз бул жерде. Так, караңыздар, 4 валютный параны ачтым достор. Азыр бизде USD GPY ылдый жакка сделка ачылышы керек, и USD GPY бизде ылдыйдуу көздөй кетиши керек, төмөн кетиши керек. Британский фунт менен доллар болсо на повышение кетиш керек, евро доллар тоже на повышение кетиш керек, австралийский доллар менен доллар дагы на повышение кетиш керек. Так, отложенный сделкалардын ачыларына бизде 55 секунд алып жаткан чагы достор. Так, мындай кылайлы достор. Мен 1 минуталык таймфреймде турат бардыгы. Так, мен бул жерде дагы 1 минуталык таймфреймге коеюн. Бардык жакты 1 минуталык таймфреймге коелу достор. Бер дагы 1 минуталык таймфрейм экен, бер дагы 1 минуталык таймфрейм. Азыр 1 минуталык таймфрейм менен наглядно көрөбүз достор. Мен бияктан RSI'ды өчүрүп коеюн. И ждёмыз, ребят, ждёмыз. Сделкалардын ачыларына бизге 20 секунд калып жаткан чагы. Жана айткандай эле USD GPY ылдый кетиш керек. Шашып сүйлөп калып атат окшойм. Бул ылдый кетиши керек, азыркы чакта сделка ачылышы керек, и потом ылдый кетиши керек. Булар 3 пара өйдө көздөй кетиши керек. Так, күтөбүз достор. Самый волнительный момент, толкундана турган учур, кыргызча айтканда. Так, кетти достор. Эмнеге сделкалар ачылбай калды? Эмнеге сделкалар ачылбай калды достор? Ушундай болобу? Ё-моё. Эмнеге сделкалар ачылбай калды? Эмне себептен? Нон фарм бизди кидайт эттиби же Pocket Option кидайт эттиби достор? Так, мен бул жакты бир эле график кылайын да, бир эле график кылганда деле отложенный сделка менен ачылбай калбадыбы? Ачылбай калды дейт. Процентин көп коюп койгонбузбу? Ай. Жакшы момент упускать эттик. Мына караңыздар. GBP USD дагы плюс болмок экен, AUD USD дагы плюс болмок экен. USD GPY дагы ылдый көздөй плюс болмок экен, уверенный достор. Ай.
Ошондой, короче, бул нон фармда бизге ийгилик биз тарапта болбой калды, достор. Андыктан бизге катталыңыздар, биз менен чогуу иш алып барып көрүңүздөр. Бизде ошол жерде мисалы үчүн адамдардын комментарийлери бар бекенби? Адамдардын комментарийлери бар. Баардык адамдар айтып атат, четкий анализ болгон, нон фармдын да анализи жакшы болгон дешип. Ага чейинки деле биздин вип каналдагы торговлялардан кийинки отчеттор баардыгы четкий болгон. Мынайки мурдагы нон фармдын дагы биз кармаган позициялар. Вот на повышение кармаганбыз, и на понижение кармаганбыз. Эки валютный парада и экөө тең уверенный плюс болгон. Бирок биз 60% менен кармаган экенбиз. Ну, в общем, достор, биздин каналга кошулуңуздар, биз менен биргеликте иштеңиздер. Бизден көп маалымат ала аласыздар, достор. Бизде китепчелер, сигнал эле эмес, бизде 0дон баштап үйрөтүүлөр бар, китепчелер бар. YouTube каналыбызда базалык түшүндүрмөлөр, пакет курсубуз дагы бар десек болот, достор. Вот то, что другие показывают, могул аттарын атап эле коеюн, Кыргызстанда эле ушул Pocket Option'да иштеп аткандар бар. Ошолордун баардыгы наёбщиктер, достор. Баардыгы наёбщиктер. Бирөөсү да калбай наёбщиктер. Эч кимге эч кандай пайда жеткирейин деген менен умтулушпайт, достор. Вообще, в общем, даже жазсаңар жооп бербей коет, достор. Биринчи пополнение алганча тим эле жаныңардан чыкпай жазышып ошентишет дагы. И потом жооп бербей коет. Открытый чаттары жок, закрытый каналдарында адамдар жаза ала турган жерлери жок. То есть силер тупо барасыңар дагы, каналына киресиңер, тупо слив болосуңар дагы, эч кимге эчтеке айта албай, эмне үчүн слив болуп атканыңарды дагы билбей, анан кийин тупой адамдай болуп кайра чыгып кетип каласыңар. Мен баардыгын билем, баардыгы адамдарга жооп бербейт, достор. Алгач пополнение алганча жооп берип ошентет, анан слив болуп, эмне үчүн слив болуп атам, жана башка ушундай суроолорду бере турган болсоңор, алдыга жолдогондун ордуна алар силерди тупо игнорировать этип коет, силерге жооп бербей коет. Эмнеге андай? Анткени өздөрүнүн мээлеринде эч нерсе жок, достор. Өздөрүнүн мээлери пустой алардын. Чоң депозит менен отуруп, казино кылып отура беришет. Анын аркасында силер барган $50, $100 менен барган адамдар аркасынан слив болуп жүрө бересиңер, алданып коюп. Андыктан тандоо силерде. Достор, бул видео жаккан болсо лайк баса кетиңиздер, каналга каттала элек болсоңуздар, каналга каттала кетиңиздер. Алдыда да көп маалыматтар чыгарып берген аракет кылабыз. Алдыда дагы крипто тууралуу маалыматтар да чыкмакчы буюрса. Крипто боюнча там лимитка менен кантип иштеш керек, усреднение, там бардык нюанстарды айтып берем, достор. Көпчүлүк айтпаган нюанстарды айтып берем криптодан дагы. $1000, $100,000 ой, 100 000 сомго үйрөтөм дегендерди мен ошол видеолордо ачыктап айтып берем, достор, жакын арада. Андыктан бул видеого жана айткан эле лайк баса кетиңиздер. Кийинки видеодо көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар, достор.